калайсыңар моуну? Бир эле ай болгон моуну жасаганчы. Көчөк шамалда түшүп калыптыр да. Эми ушуну жасаган соң жакшы эле жасап койсо болот да. Тамчы аэропорт. Тамчы эл аралык аэропортунун жаңы курулуп жаткан тосмо дубалынын бир бөлүгү 18 мартта урап түштү. Президенттик администрация муну катуу шамалга шылтады. Чындыгында эле ошондойбу? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? Президенттик администрациянын басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков дубал тосмону Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы подрядчик компанияны жалдап куруп жатканын айткан. Ал эми анын чыгымын ошол эле компания көтөрөрүн белгилеген. Биз Орунбековго байланышып, урап калган дубалдын чыгымын жана подрядчик компаниянын атын сурадык. Ошол маалыматтарды Кыргызстрой сервиске чыксаңар, бүт айтып берет. Менде жок ошол кайсы компания экен. Биз азыр Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасынын алдында турабыз. Бул жерге Тамчыдагы аэропорттун тосмо дубалын кайсы компания куруп жатканын тактоо үчүн келгенбиз. Бирок бул жерде объекттин курулушуна жооптуу кишилер жок болуп чыкты. Жооптуу кишинин кеңешчисинин номерин беришти. Мен аты жөнүм Асель Шамилова, медиа хаптан чалып атам сизге. Тамчыдагы аэропорттун тосмосу тууралуу маалымат алалы деди элек. Кайсы компания менен, подрядчик компания менен келишим түзгөн атпайбы? Компания ДСП алдын айтылган. Кулап калган боюнча ал жерде бетон иштери толугу менен бүтөлөт эмелер дарбазалап кулап калды. Жанагы ошол субподрядный организация кылып аткан компания. Жана бетон иштерин ар бир колоннага куюп кетиш керек да. Строительный жагын айтканда. Ошол куюп элек болуп, биринчи кылып алам, аягында куюп кетмек. Ошол куйганга чейин шамал болуп калды. Шамал аябай күчтүү болгондуктан ошол куюп элек бетондор кулап калды. Ал дубал качан курулуп баштайын деп атат анан? Дубал курулуп баштайт кайра эле азыр усиление болот да. Но шамалдын жана күчүн эметип анализдешип кайра усиление менен курушат. Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жоого таянып, Кыргызстрой сервистин өкүлү бизге подрядчик компания тууралуу маалыматты ачыктаган жок. Бирок дубалдын курулушу тууралуу маалыматтар эмнеге коомчулукка ачыкталбашы керектиги түшүнүксүз. Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы курулуштун жүрүшүн, долбоор боюнча иштин сапаты жана өз убагында аткарылышын, ошондой эле курулуштун сейсмологиялык шартка, тактап айтканда жер титирөө жана башка жаратылыш кырсыктарына туруктуулугун көзөмөлдөйт. Ишкана ишке ашырып жаткан курулуштун долбоорун алдын ала бекитет. Ошондуктан катуу шамалдын болуу ыктымалдуулугу алдын ала эске алынышы керек болчу. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология агенттиги дубал кулаган күнү балыкчыдагы шамалдын ылдамдыгы 24 метр секунда болгонун билдирди. 18-inde бардык аймактарда эле шамал болгон, балыкчы шаарында 24 метрге жеткен шамал. Балыкчы шаарында дайыма эле ушундай шамал болуп турат, өзүңүз билсеңиз. Биз Бишкекте жашайбыз да, ошон үчүн сурап атканым, бул дайыма эле ошондой 24кө жетет да, же бул аябай максималдуу? Саатке болорду, эми болорду, всегда эле кирет, но 24 это опасный явление, кирбейт. Эми курулуп жаткан дубалдын сапаты тууралуу маалымат алуу үчүн ошол күнү тартылган видео сүрөттөрдү курулуш инженери Арстан Дүйшеевке жөнөттүк. Экспертта бетон куюлбай калганын биринчи белгиледи. Забор пескоблоктон экен. Через каждый 8 пескоблоктон кийин тумбага коюлган экен да. Шагам 8 пескоблок. Тумбанын ичинде арматура бар экен, ошо арматура, ошо тумбанын ичи бетон менен коюлуш керек экен да. Ошол мен бул сүрөттөн көрүшүмчө ошол тумбанын ичиндеги бетондор коюлуп алган окшойт да. Ошондой эле ал тосмо курулар алдында ошол аймактын сейсмологиялык шарттары дагы эске алынышы керектигин кошумчалады. Негизи нормада көрсөтүлгөн, ошол шемеде балыкчыда кандай максимально возможный шамал болушу мүмкүн деген көрсөтүлгөн. Ошондой шамал негизи нормада бар. Ошол шамалга негизи ошол дубалды санап туруп, эсептеп туруп, ошол жарыша куруш керек болчу. Мисалы үчүн ошол дубалды деген түз эле куруп кетип баратпайбы? Эгерде расчет боюнча өтпөй атса, анда эме кылыш керек болчу, жанагы аркасынан мындай ребра жесткость деп коет, мындай поперёктагы мындай поперёк стеналарды определенный шаг менен коюп кетчек болчу, чтобы шамалдын күчүн көтөрүш. Анын бар эмеде жанагы бул негизи проектчилет да эмеге, заборгочу. Проектчи дегенде ошо проекттин ичинде жана конструктор деген ошол технический решенияларды коюш керек болчу да. Баса инженер Дүйшеев аэропортко дубал эмес, сетка деле орнотсо оң болорун айтты. Жана пескоблок деген карабайсызбы, ал деген шамалды өткөрбөйт да, шамаланып бүтөт. А эгерде сетка болсо, сетканын арасынан өтүп кетет шамал. Көп деле эме албайт да, нагрузка болбойт эме стенаганчы.
Жыйынтык Тамчы аэропортунун тосмо дубалынын урап калышына шамал эле эмес, курулуштун сапаты себеп болгон. Кыргызстройсервис ишканасы дубалдын долбоорун бекитерде сейсмологиялык туруктуулугун көзөмөлгө алышы керек эле. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.